Жергебиздеги ушул мүнөттөргө алынган акыркы окуялар жана көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасында алар менен биздин кабарчылар жана мен Рыспек Мелисбеков тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Быйыл Нарын облусунда жалпы узундугу 104 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Бүгүнкүгө анын 3/1 тийшелүү жумуштар аткарылды. Жол азабын тарткан элеттиктердин кубанычтарында чек жок. Жолубуз аябай начар деңгээлге жетип калды эле. Буюрса, мына асфальт бастыруу иштери жүрө баштады. Жол эрежесин бузган айдоочулардын саны азайды. Буга жоопкерчилик чараларынын күчөтүлгөнү себеп. Мыйзам күчүнө киргенден бери 8 марттан бери 3 ай болду. Биз ошондон бери анализ жүргүзүп келатабыз. Өрт кызматы тилсиз жоого даярбы? Нарын шаарында өрт өчүрүү жана тийшелүү кызматтардын биргелешкен иш-аракети текшерилген иш-чара өттү. Мына өрттөнүп атканда өзүнүн милдеттерин билиш керек да. Ысырапкорчулук ырыс кезет. Ат-Башы районунун Дыйкан айылынын тургундары ысырапкорчулукту бөгөттөөгө карата жалпыга үлгү болчу ишти колго алды. Кудайга шүгүр, эми ушуну баштап атабыз. Жайылып эле Кыргызстан боюнча жайылып кетсе экен, баары элге жетсе экен деп эле. Быйыл бийик тоолор арасындагы Нарын облусунда жалпы узундугу 104 чакырым жолго асфальт төшөлмөкчү. Бүгүнкүгө анын 3/1 тийшелүү жумуштар аткарылып, айрым айылдар бозала чаңдан арылышты. Мына ушундай жагымдуулук байкалган алыскы Ат-Башы районунан баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажы. 10 жылдан бери Ат-Башы районундагы номери 957 жол тейлөө ишканасында эмгектенген Мирбек Мамбетов кесиптештери менен бирге 3 чакырымга созулган ачак айыңды терексүү жолдун асфальт төшөөгө даярдоодо. Жада калса бул аралыкка кубаттуу сайыз кезинде да көңүл бурулбагандыктанбы аны оңдоп түзөөдө түйшүк арбын. Жол иштерин жасап атабыз, основания асфальтка даярдык. Эми техникаң жакшы иштеп атабы? Эми иштеп атат. Дурус орто. Май сай деген маштоочу. Аларын эми толуктап атабыз, эскилиге жетти да, эми кайра коябыз, жаңырда оңдойбуз ошол. Иш жакшы жүрүп атат? Иш жүрүп атат жакшы, мына баштадык. Ушундай эле жумуштар Калинин жаңгы чаралыгында да аткарылууда. Анында узундугу 3 чакырымга чамалайт. Ага жана жогорудагысына мамлекет казынасынан 43 миллион сом каралган. Ошондой эле капиталдык салымдардын эсебинен 36 миллион сомго Калинин, Казыбек, Кызылтуу багытындагы жолдорго да асфальт басылмакчы. Эгер бул көзөлгөндөр жүзөгө ашса, Ат-Башы районунун батышындагы калктуу пункттагылар бир кезегде жол азабынан биротоло кутулушат. Капиталдык салымдар боюнча дагы 5 километр асфальт төшөгөнгө каралган. Өзүбүздүн техникалар бүт иштеп атат. Башка жактан техника алган жокпуз. Күйүүчү майлар болсо жетиштүү. Буюрса баштап быйылга бүткөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле буга чейин чоң көйгөйлөрдүн биринен болуп келген битумдун 70 тоннасы даяр. Бирок жергиликтүү асфальт бетон заводунун эскилиги эч акча эткендиктен өндүрүшүндө үзгүлтүктөр боло калууда. Ал эми район бийлик баштаарларынын билдирүүлөрүндө жакын арада жаңысы орнотулуп, ишин баштаары күтүлөт. Мындай жагдай элеттиктердин көңүлдөрүнө төп келип, зарылчылык жаралып калса, жолчулардын жеңилдерин жерден, ooрлорун колдон алышууда. Жолубуз аябай начар деңгээлге жетип калды эле. Буюрса, мына асфальт бастыруу иштери жүрө баштады. Азыр суусун сээп, грейдерлерин таптап атат. Анан буюрса жакшы жылыштар бар. Жолубуз буюрса оңолот. Өткөн жылдары болсо райондогу дээрлик бардык айылдардын ички жолдоруна асфальттар төшөлгөн. Эми кезек аларды байланыштыргандарына жетип, элет инфраструктурасы акырындык менен жакшырууда. Мына ушул менин артымдагы көпүрө 2000 жылдары өзү жыгач болуптан кулап түшүп калган. Ошондо жергиликтүү ишкерлердин күчү менен кайра салынган эле. Бирок ал курс салынып калгандыктан бүгүнкү күндө муну кеңейтүү зарылдыгы курчтат. Ушундан улам мына ушул көпүрөнүн жаңысын куруу боюнча бүгүнкү күндө тендерлер өткөрдү. Анын жеңүүсү анықталса, бул көпүрө дагы жыл айына чейин толук бүткөрүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө деми, Ат-Башы району.
Жалал Абад шаарындагы облустук клиникалык оорукананын 3 бөлүмүндө жана кургак каршы күрөшүү борборуна республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражатка жаңы имараттар курулуп жатат. Мындан сырткары Асамбил кайрымдуулук фонду тарабынан Жалал Абад шаардык балдар ооруканасына да жаңы имарат курулууда. Айтылган объекттер бүтүп ишке берилип калса, карапайым калк үчүн жана медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлер үчүн кыйла жеңил болмок. Курулуштардын жүрүшүнөн кабарчыбыз кеп салат. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын терапия, сезимтал оорулар жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн имараты 1958-60 жылдары курулган. Имараттын эскилиги жеткенине байланыштуу соңку жылдары бейтаптар менен дарыгерлерге түйшүк жаралып келет. Мындан улам аларга шарт түзүү максатында учурда 3 бөлүмгө заманбап имараттын курулушу башталган. Курулуп калса 3 кабаттуу заманбап бейтаптарга дагы өтө жакшы ыңгайлуу эме болот да. Ооруканага дагы бир болсо дагы жакшы көрүнүш болот. Ошо жумушчулар токтоосуз иштеп турса эле ушу ноябрь айына бүтүрүп тапшырабыз деген жакшы ниет менен кетип атат. Мына ушундай эле дагы бир жаңы имараттын курулушу Жалал Абад шаарындагы облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда да жүрүп жатат. Аталган оорукана 1948 жылы түптөлгөндүктөн айрым бөлмөлөрү жараксыз абалга кептелген. Бөлмөлөрдө болсо сыз өткөндүктөн бейтаптарга бир топ түйшүк жаралып келет. Курулушу башталган жаңы имарат бүткөрүлсө, бейтаптар жана дарыгерлер үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлөт. 8 мартта биздин ооруканага капсула төшөлдү, капсула салынды. Ошо капсула салынгандан баштап, ошо марттын акырынан баштап бизде ошо куруу иштери кызуу жүрө баштады да. Жогорудагы ооруканалардын курулуштары республикалык казнадан Жалал Абад шаарына бөлүнгөн 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен каржыланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, курулуштар ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. 2 миллиард сом Жалал Абад шаарына бөлүнгөндүн ичинден ошол туп диспансерге 100 орундуу 3 кабаттан турган оорукана салынып атат. Тендерден уткан баасы 264 миллион сомду түзүп турат. Андан сырткары областтык ооруканага 100 орундуу оорукана салынып атат. Ал дагы 3 кабаттуу, анын тендерден уткан баасы 251 миллион сомду түздү. Булоңдуу ооруканалардын курулушу Жалал Абад шаарынын гана эмес, жалпы облустун жашоочуларын да кубандырат. Анткени эскилиги жеткен имараттарда дарылануу бейтаптарга да, дарыгерлерге да кошумча түйшүк жаратат. Азыркы жаңы бийлик, жаңы өкмөт ушул элдин саламаттыгы үчүн абдан жакшы мамиле болуп атат. Мына ушул 2 жылда ушул Жалал Абад областтык больницадагы ооруканада канча көптөгөн имараттар, миллиардтаган сомдор суммаларга барып калдык дейт го. Ушулардын бардыгын куруп, жаңылап келатат. Көпчүлүгүн жана лор жакка бардык, массаж жактар эми бир сон болуп калыптыр. Массажга жөнөткөндөчү ошондой шарттарды кылып турса болот. Эми азыр дагы курулуп атат экен бул жерде неврология. Эртерээк бүтүрүп берсе, ошону көп суукка калтырбай, адамдарга ушунчалык жакшы шарт болот эле. Ошо больницага жаткандан бери ошо жактан бир неме өкмөтүбүздөн жаңы имараттар курулуп атыр, больницалар. Ошого кубанып атабыз. Бизге окшогон бейтаптарга ошо жаңы больница условиясы менен түзсө ошолор жакшы болот эле. Ушул тапта Жалал Абад шаардык балдар ооруканасына да жаңы имарат курулууда. Курулушту Асанабил кайрымдуулук фонду каржылап жатат. Чүй облусунун Арашан, Ташмойнок, Каражыгач, Лебединовка, Көкчар айыл өкмөттөрүн жана Бишкек шаарынын 7690 гектар аянтын суга суу менен камсыз кылган Аламүдүн дарыясында быйыл суунун көлөмү аз. Апрель-май айларында түнгүсүн абанын температурасы төмөн болуп, дарыядагы суунун агымы нормадан 3-4 эсе аз экендиги байкалган. Натыйжада дыйкандарга кезек менен суу берүү чаралары колдонулууда. Абалды жөнгө салуу аракеттери кандайча көрүлүп жатат, кабарчыбыз кызыгып көргөн. Каражыгач айыл өкмөтүнүн дыйкандары Кулпунайдын түшүмүн жыйнап жатышат. Бул жылы Аламүдүн дарыясынан келген суунун көлөмү аз болуп, таңкыстык жаралууда. Деген менен Каражыгачтын дыйкандары алдын ала түзүлгөн график боюнча суу алып, өсүмдүктөрүн сугарууда. График боюнча бир дыйканга мурда былтыркы убакта ден ночь берчүбүз. А быйыл суу тартыш болуп, суунун өйдөдөн тоодон суу түшпөй аткан немесине 6 саат, 7 саат, анан гектары бирөөнүн 50 сотиги бар, бирөөнүн 1 гектар бар. Эгер 1 гектар болсо, кичине убакыт узунураак, 50 сотик болсо, бир 6 саат, 5 саат, кыскасы ошо
жөөгүнүн башына чыкканга чейин. Каражыгач, Көкжар жана Лебединовка айыл өкмөттөрүндө дыйкандар көбүнчө кулпунай жана малина өстүрүшөт. Алар башка өсүмдүктөргө караганда сууну көп талап кылат. Жаралган кырдаалды жөнгө салуу үчүн кезектешип суу берүү системасы киргизилген. Тагыраагы сугат-суу дыйкандарга кезек менен ар бир айыл өкмөтүнө 2 күндөн берилүүдө. Погодный условиянын айынан ушу суу мөңгүлөрүбүз эрибей атат. Кой таш жактан эричү эле ошо суубуз эрибей, ушу азыр в данный момент биз деген 3 айыл өкмөтү график менен алып атабыз. 2 күн Каражыгач, 2 күн Лебединовка, 2 күн Көкжар. Суу чарбасынын күнөөсү жок. Бул деген ушу аба ырайынын шарты боюнча ошондой ситуация болуп атат. Дария Аламүдүн районунун 5 айыл өкмөтү жана Бишкек шаары үчүн суунун маанилүү булагы болуп, жалпы 7690 гектар аянтты сугат суу менен камсыз кылат. Апрель-май айларында түнкүсүн абанын температурасы төмөн болуп, дарыядагы суунун агымы нормадан 3-4 эсе аз болуп кеткен. Жалпысынан келип аткан суу 3 куб болуп эсептелип атат. Анын 1 кубун Бишкек шаарына берип атабыз. Азыр суу тартыш болуп, ичкен суу тартыш болуп атат. Сугат сууга эмес, ичкен сууга берилип атат. Калган суу ушул жерге келип атат азыр 1 куб 300 болуп. 300 литрин Ташмонок айыл өкмөтү алып атат азыр. Бүгүн кечтен баштап, саат 8-тен баштап Көкжар айыл өкмөтүнө беребиз да уже. Ушул суунун бардыгын. Аяккы айыл өкмөттөргө 2 күндөн деп график түзгөнбүз. Тиги 2 калган айыл өкмөт ошо жолдон алып калган азыраак калгандыктан 2-3 айыл өкмөткө график түзгөнбүз 2 күндөн. 2 суткадан да. 2 суткадан берип атабыз азыр. Акыркы 2-3 күндө дарыядагы суунун деңгээли акырындык менен көтөрүлүүдө. Деген менен ал көлөм сугат сууну үзгүлтүксүз берүүгө дагы деле жетишсиз. Буга байланыштуу сууну кезектешип берүү тартиби сакталат. Райондук суу чарба башкармалыгы дыйкандарды абалды түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Азыркы тапта суу 3 куб болду. Погоданын кескин түрдө ушундай өзгөрүүсүнө байланыштуу суулар түшпөй атат. Азыр жанагы биз кезектешип 10 майдан бери водоборот жүргүзүп атабыз. Но азыр суунун кошулмайынча биз водоборот менен иш алып барып турабыз. Суу кошулгандан кийин анан бүт айыл өкмөттөргө жетишинче суулар бөлүп беребиз. Айта кетсек, райондук суу чарба башкармалыгы Аламүдүн районунун дыйкандарын гана сугат суу менен камсыз кылбастан Бишкек шаарын сугат жана ичүүчү суу менен камсыз кылууга көмөктөшөт. Жол эрежесин бузган айдоочуларга салынган айып пулдун өлчөмү көбөйгөнү, жол кырсыктары азайды. Алсак жыл башынан бери облус боюнча 50 жол кырсыгы катталып, 9 киши каза болду. Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришкендей, бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу аз. Маселен, өткөн жылдын 5 айында катталган 55 жол кырсыгынан 11 адам мерт кеткен. Ошентсе да адам өмүрүн алган жол кырсыктары болбой жок. Ийбалык саламат болсун балам. Жол кырсыгынын кесепетинен чырактай уулунан айрылган ата-эненин күйүтү дале суу элек. Ушул жылдын 29 апрелинде шаардын РТЦ чөлкөмүндө унаа башкарып бара жаткан айдоочу 15 жаштагы өспүрүмдү сүзүп кетип, бала каза болгон. Кырсык деп ошентип айттым. Анда кырсык деп эле баарын кара берсин, анда арак ичип алып эле. Мен ушу айдоочуларга айтат элем, ошондо эле мына бир жума 3-4 эле күн болгон Бишкектин гайлары келип турганычы. Эскертүү берип карап атышпады беле. Ошону деле ошол угуп көрүп туруп, ошо арак ичкен ичпей деле койсо болмокту. Арак ичип канча деген баланы, канча деген адамга зыян учуратып атат. Бир айдын ичинде эле байым төмөр канча кырсык болду. Үстүбүздөгү жылы мас абалында унаа башкарган айдоочуга карата жаза күчөтүлдү. Жаңы эреже киргенден тарта жол кырсыктары азайгандыгын статистикалык көрсөткүчтөр тастыктап турат. Мисалы, жыл башынан бери облус боюнча 50 жол кырсыгы катталып, 9 киши каза болсо, өткөн жылдын 5 айында катталган 55 жол кырсыгынан 11 адам мерт кеткен. Бирок адам өмүрүн алган жол кырсыктары дале катталып жатат. Мисалга алсак, айдоо көлүгү такыр албаган учурлар менен айып пул 15 000 сом болсо деле дагы ошондон бери 3 айда 9 учур катталды. Ал эми мас абалында 3 айдан бери 75 айдоочу мас абалында аныкталды. 3 айдын ичинде. Ушул азыр алар статистикага токтолуп кетсек, анын уже 26 айдоочу сот тарабынан айдоо укугунан ажыратылды, айдоо көлүктөрү бир жылга. Андан сырткары камак алуу боюнча дагы
15 учур аныкталды. Айдоочулардын айтымында өзгөртүү киргизилип, мыйзам күчүнө киргенден тарта шаар ичинде унаа башкаргандар арасында тартип баштагы салыштырмалуу сакталып калды. Бирок жол эрежесин билбеген айдоочулар дале бар. Көбүнчөсү жаш балдар айдап жанагы правиланы билбейт, мурунку сатып алган. Биз мурунку шоферлорбуз, биз айып бузуп элекпин мен ушу приказ жана эме чыкканы. Эмне деп айтмак элем? Эмени жол эрежесин бузбасын. Адамдын өзүнөн бул. Баягы жөнүнө шылтоолошуп жанагы эмеден оң урул, анан тиги урул деп айтып атышпайбы? Ага айып көтөргөн жакшы болду. Атайдаганы толтура, дагы эле ушул. Анан биз бир калыпта акырын жүрөбүз. Эреже бузсаң эмнеге төлөсүң? Кадимкиде жүрөсүң, кадимкиде айдай бересиң. 40 менен, 50 менен. Бузсаң эчтеке ысырап төлөнбөсүң. Ошол эле негизи. Эреже бузбаш керек. Мыйзамга ылайык мас абалында унаа башкарган айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажырайт. Эгерде бул көрүнүш экинчи ирет кайталанса, анда 3 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ал эми унаа башкарууга таптакыр укугу жок жарандар мас абалында рулга отурса, 3 суткага камалат. Ошондой эле жол эрежесин бузган айдоочуларга салынган айып пулдун өлчөмү 15 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Айжамал Болот кызы, Нороз Абылаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Маркумду акыркы сапарга узатууда ашыкча чыгымдарга жол бербөө максатында Ат башы районунун Дыйкан айылынын тургундары жалпыга үлгү болчу ишти колго алышты. Көтөрүлгөн демилге айылдыктардын жапырт колдоосуна алынып, эми облус аймагына жайылса деген үмүт чоң. Ал кандай демилге кийинки сюжетте кеп болот. Мындан туура 10 күн мурун Бишкек Торгат унаа жолунун 78-чакырымы же Токмок шаарына жакын жерде Honda Odyssey менен манипулятор унаасы сүзүшкөн жол кырсыгы катталып, натыйжада 8 адам каза болгон. Алардын катарында Ат башы районунун Дыйкан айылынын тургуну 28 жаштагы Тынчтыкбек Сагынбек уулу дагы бар. Мектепте дене тарбия мугалими болуп иштеп келген маркумдун артында жубайы жана 2 айлык кызы калды. Ал эки заматта бул үй бүлөнү кайгыга салган окуяда айылдаштары сөөк коюуда ашыкча ысырапкорчулукка жол бербөө үчүн жакындарына сунуш киргизишкен. Үй кожоюну дагы туура кабыл алып, бодомал союлган эмес. Мурун ошол жамааттар болуп ошону ниет кылып жүргөнбүз. Ошону жойсокпу деп. Мен как раз ошол күнү Дыйкан айылында ошо аксакалдар, соттор, имам, ошо намаз окуган диндеги адамдар баарыбыз ошо чогулуп ошол ошону чечтик, эми өзүбүздөн баштайлы бул. Эми качанка жүрө бербестен ошо баарыбыз чогулуп кеңешип анан ошол бүткүл 2 койго эме кылдык. Ал деле 2 кой деле ошол алыс жактан келген куда сүйөктөргө, ошолорго эле алыс жактан келгендер. Калганы бүт эле тарап кетишет. Бул ошого өттүк. Мындай демилгени айыл имамы менен аксакалдар колго алышкан. Сөөк коюуда 2 койдун ашык мал союуга уруксат берилбейт жана Куран окутууда дагы ашыкча ысырапкорчулук болбойт. Бул талапты айылдыктар колдоого алды. Анткени курун намыс менен сөөк коюуда кеткен чыгымдарды жабууда карапайым эл жабыркап келет. Анан азыр ушу бизде токтолду, ушул өткөндө ошо 2 мейит өтүп кетти. Ошону өкүндүктен 2ден кой союлду. Бул деле негизи союлбашы керек эле, шариатта сой дегендери эле жок. Болгону бир алыстан келгендерди кичине бир чай берип кетирели деген эле баягы эме өтө эме кылбейли деп эме кылдык да. Анан негизи мурун өтө көп эле ысырапкорчулук болгон. Мисалы 2 жылкыны эсептесеңиз 120 миңден деле мындай жеткен 250 миң болуп кетет. Дасторконун эле бир 150 миң сом. Анан ошол жерден көп эле чыгым ошол үй өлгөсүнө өтө эле кыйын эле болуп аткан да. Азыр Кудайга шүгүр эми ушуну баштап атабыз. Жайылып эле Кыргызстан боюнча жайылып кетсе экен, баардык элге жетсе экен деп эле тилек кылып атабыз. Үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча президенттин жарлыгын аткарууга карата Ат башы райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан буйрук чыгып, атайын комиссия түзүлүп иш алып барышууда. Ат башы районунда бир бодо мал менен чектелген. Эгерде бодо мал союлбаган учурда 3 койго чейин деп белгилейбиз. Анан азыркы чындыгында азыркы жаманчылык болуп аткан жерлерден биз маалыматты күндө алып турабыз. Чындыгында биз
мындай бир чоң малдан өтүп кеткен жок. Кээ бирөө 2 кой сойгон учурлар болуп атат, кээ бирөө 3 кой сойгон учур, но 3 койдон ашып кеткен жок. Ысырапкорчулукка бөгөт коюуга карата өткөн жылы чыккан жарлыкты аткаруу иштери облустун бардык аймактарында уюшкандыкта колго алынган, бирок мезгилинин өтүшү менен иш унутулуп бараткандай. Андыктан Ат баш районунун Дыйкан айылындагы Демилге теңир толуктар тарабынан колдоого алынат деген кешеним чоң. Анткени ашыкча чыгымдардын орун алышы экономикага оңбогондой эле зыян алып келип жаткандыгы жашыруун эмес. Парасадык Казиева, Бексултан Жолдошбеков, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Ат башы району. Нарын шаарынын Борбордук базарында өрт чыкты. Мына ушундай маалымат менен Нарын шаары жана Нарын району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жана базардын даярдыгы текшерилди. Иш-чараны шаардык кеңеш уюштурган. Капыстан чыккан тилсиз жоого болгон даярдыктар кандай? Жыпара Насырова күбө болду. Борбордук базардын Шулер көчөсүндөгү бут кийим саткан базардан өрт чыкты. Мына ушундай маалымат саат 12:45 чамасында Нарын шаары жана Нарын району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү бөлүмчөсүнө келип түштү. Кызматкерлер даярдыкты баштады. Кокустан чыккан тилсиз жоону өчүрүүгө өрт өчүрүү кызматындагылар 3 минуттун аралыгында коопсуздук кийимдерин кийип, айтылган даректи көздөй бет алышты. Кызматкерлер айтылган дарекке оңой келе калышкан жок, аларга базардагы тыгын, башаламандык, тоскоолдук жаратты. Белгиленген жерге өрт өчүрүү кызматынын автоунаасы 30 минуттан соң аран кирди. Эгер тилсиз жоо чындап чыккан болсо, жарым саатта базардын бир топ бөлүгү күйүп кетүүсү толук мүмкүн болчу. Тилекке каршы тилсиз жоо чыкты деген маалымат түшөрү менен өрт өчүрүү кызматы тез жардам, электр тармактары ишканасына жана милицияга кабар берген. Мында биргелешип иш алып баруу жок болгонун өрт өчүрүү кызматы дагы моюндады. Содагерлердин жолду жаап алуусу себеп болду бизге өрткө жетпей калгангачы. Экинчиден ушу элдердин түшүнбөстүгү да, машина кирип келатса тосуп ары бери басып неме болуп атышат. Ошо түшүнүү менен кабыл алган жок да. Тартип сакчылар келиш керек болчу бул жерде. Алар келип бул базарды оцепление кылып, мародёрствого жол бербей туруш керек болчу биринчиден. Экинчиден электриктер келиш керек болчу. Электриктер келип, биякта свет обестачивать этип бермейинче биз суу менен иштей албайбыз да. Мына ушундай машыгууну Нарын шаардык кеңеши иш планы негизинде уюштурган. Алар өрт коопсуздугун алдын алуу иштери канчалык деңгээлде жүргүзүлөөрүн текшеришти. Ыкчам иш аракеттер болобу деп ошол иш чараны өткөрүп атабыз. Ал иш чарага ушу базарды кошконбуз. Эмнеге базар? Себеби ушул кышында эле эки ишкерибиздин бут кийим саткан күркөсү өрттөнүп кеткен да. Ошол себептен эч кимге айткан жокпуз. Мына сиздер менен биргеликте эле иш чараны өткөрдүк. Канча убакытта келишет, ошол өрт чыккан жерге барып өрт өчүрүүчү кызматкерлер ошол жерге жете алабы дегендей. Тилекке каршы ошол өрт коопсуздугунун боюнча тийиштүү тармак жетти. 4-5 минутта жетти го дейм. Бирок өрт чыккан жерге такыр жете албай коюшту. Жарым саатта жетти. Аталган бөлүмгө Нарын шаары гана эмес, Нарын районундагы тиешелүү быйыл жыл башынан бери 24 өрт кысыгы катталып, анын басымдуусу Нарын районунун айылдарынан чыккан. Айттырбай келген кырсыкка даяр туруу үчүн акырындык менен мекеменин материалдык техникалык базасы толугу менен жаңырууда. Бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө материалдык техникалык базабыз жаңыланды. Бүгүн ошо эки атайын өрт өчүрүүчү автоунаасы КАМАЗ үлгүсүндө жана Хова үлгүсүндө эки автоунаа келди. Мындан тышкары авариялык куткаруу иштерин жүргүзүүгө дагы эки автоунаа жаңыланды. Жогорудагыдай машыгуулардын болуп турганы сатуучуларга пайдага гана турат дейт көп жылдардан бери соода тармагында жүргөн Айзат Жамшиева. Анткени күз айларында коңшусунун контейнеринен өрт чыгып, ал катарлаштырган Жамшиеванын дагы товарын күйгүзүп 1 миллион сомдон ашык чыгымга алып келген. Бирок ошо пожарныйлар могу жерге 3 мүнөттө келди. Бирок өчүрүп бүткүчөк эле мен контейнеримди күйүп бүтүп калгам. Саат 6-ларда болгон. Бүт баары жабык болчу, пожарный келерин келди, бирок да баары өчүрүп бүтө албайт да. Кандай күндө болгондо деле. Жогоруда айтылгандай өрт чыкты.
чыккан учурда өрт өчүрүү, тез жардам, электр тармактары ишканасы жана милиция биргелешип иш алып баруусу керек. Машыгуу учурунда тез жардам унаасы убагында келсе, милиция жана электр тармактары ишканасы окуя аяктап калганда келди. Кагазыңызды беребиз. Сиздер даяр эмес экенсиздер. Сиздер келгенде буяк замкания болуп, бир топ тоскоолдуктар болду. Машыгуунун жыйынтыгында эл өкүлдөрү ар бир кызматтын ишине баа берди. Жакынкы аралыкта жетекчилерге каттар жөнөтүлүп, алдын алуу чараларын күчөтүү боюнча эскертүүлөр берилмекчи. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Демия, Нарын шаары. Берүүбүздү эмгегин элине арнаган энергетиктин иши туурасындагы сюжет менен улантабыз. Биз кеп кылчу Каарман Нарын электр тармактар ишканасынын жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын тейлөө кызматында 22 жылдан бери эмгектенет. Түшүгү түмөн, кооптуу, жоопкерчилиги дагы өзгөчө иште кабагым кашым дебей иштеп жаткан жердешибиз менен Эсенбек Салбек уулу маектешкен. Жерден 20 метр бийиктикте иштеп жаткан Шамил Бегалиев жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларынын зым тиректериндеги айрым тетиктерди жаңыртып жатат. Жумушу жоопкерчиликти, тактыкты талап кылгандыктан ар бир жасаган ишине дыкааттык менен көңүл буруусу зарыл. Антпесе өз өмүрүнө да коркунуч жаралышы толук мүмкүн. Каарманыбыздын жумушу кооптуу болгону менен ал үчүн кызыктуу. Себеби ар бир чыккан зым тиректеринен сөз менен жеткире алгыс табияттын кооздугуна күбө болот. Өзүм кесибим мага жагат эми. Дала түстө бийиктикте иштейбиз. Эң бийик опорасы азыр датка кемин деген 500 киловольт бизде линиябыз бар, ошондо эң бийик 62 метр. Шамил жетектеген топ учурда 110 киловолттук жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын оңдоп түзөө иштеринен өткөрүшүүдө. Алар оңдоо иштерин жылдын жылуу мезгилдеринде жүргүзүшсө, авария болгон учурларда жаан чачынга, белден келген карга карабай иштөөгө туура келет. Линия эшиктердин кыйынчылыкта жүргөнү каарда, кышында каар кечебиз. Кээде жаанда, ошондо жайдын жаанда сууда калган күндөр болот. Кышында болсо обход осмотрлар болуп, авария болуп калса, ошондо белчеден каар кечкен күндөр болот. Эми ар бир жумуш жеңил жумуш жок да эми, өтө кыйынчылык. Ары кооптуу, ары жоопкерчиликтүү иштер кылган Шамил Бегалиев кызматта жөн гана энергетик эмес. Ал алдындагыларга насаатчы мугалим катарда бай тажрыйбасын бөлүшүп турат. Ошондой эле өзүнүн кесиптештери менен биргеликте бир катар мелдештерге катышып байгелүү орундарды камсыздашкан. Мелдеш аркылуу обмен опытта болуп калат. Кайсы пестер кандай иштейт экенин көрөсүң ошол жерден. Ошодон жаңылыктар да мындай шаймандарды дагы өз немебиз менен жасап барган шаймандар болот да. Ошолорду да көрүп мындай шайман жасаса болот экен деп алар дагы ошо немеси обмен опытта болуп калат да бизге. Өзүнүн кесиби менен өлкөнүн өнүгүшүнө аз да болсо салымын кошкон каарманыбыз өмүрлүк жолдошу менен 3 эркек, 2 кызды тарбиялап өстүрүп келет. Эсенбек Салбек уулу, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын району. Жумгал районунун аймагында улан кыздарга искусство жаатында билим берген 4 мектеп бар. Алардын катарында түптөлгөнүнө 10 жыл болгон Байзак айылындагы Солто Рысманбетов атындагы балдардын искусство мектеби бар. Быйыл бул мектеп 11 баланы уядан учурду. Бүтүрүүчүлөр менен Мирбек Асаналиев баарлашкан. Чоң сахнада созолонто обон созуп жаткан 9 жаштагы Азима Байзак айылындагы балдардын искусство мектебинде вокалдан билим алат. Ал келечекте ырчы болгусу келет. Мындан талыкпай вокалдын жаңы сырларын өздөштүрүп жатат. Мен келечекте ырчы болгум келет. Мен балдар искусство мектебинде окуй. Бүгүн биз окуп жаткан искусство мектебине 10 жыл болупту. Мен ошого апакем деген аткардым. Азима сабак алган Солто Рысманбетов атындагы балдардын искусство мектеби окуу жылынын аякташы менен жылдык отчетун берип, түптөлгөнүнүн 10 жылдыгын белгиледи. Аталган мектепте жалпысынан 120 окуучу билим алса, быйыл анын 11 мектепти аяктап жатат. Келечекте искусство тармагын тандап, жогорку окуу жайлардан билимин андан ары улантууну көздөгөн бүтүрүүчүлөрдүн кубанычтарында чек жок. Мен бул мектепте 7 жыл окуп бүтүрүп жатам. Буга чейин көптөгөн конкурстарга барып келдик. Жакында эле конкурска барып, ал жактан биринчи орунга ээ болуп келдик.
Мындан ары дагы ушул музыканы алып кеткенге аракет кылам. Жана музыка университеттерине тапшырганга аракет кылам. Бияка келишиме ушу колумузга аябай кызыкканмын жана ата-энем түрткү болгондон келдим. Быйыл бүтүрүп жатам. Мындан ары дагы мен Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университетти буюрса бүтүрөм деген ойдомун. Искусство мектебинде 8 ийрим бар. Алар вокал, комуз, фортепиано, баян, аккордеон, актерлук чеберчилик, көркөм сүрөт жана бий өнөрү. Мектептен окуучулар 5 жылдан 7 жылга чейин билим алышат. 10 жылдын ичинде көптөгөн таланттууларды таптадык. Бүтүрүүчүлөрүбүз азыр жогорку шаардагы Күрөнкеевде, консерваторияда, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинде, жада калса Москвадагы Шепкин атындагы театралдык искусство мектебинде окуп атышат, училищесинде. Биз ошол ачылган жылдардан баштап көп эле бүтүрүүчүлөрдү бүтүрдүк. Маалымат үчүн айтсак, аталган мектепте учурда 15 чыгармачыл мугалим эмгектенет. Айыл жеринде искусство жаатында мугалимдердин тартыштыгынан улам башка айылдардагы музыкалык мектептердин мугалимдери дагы тартылган. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Биздин жаңылыктарды Facebooktагы УТРК Нарын, Instagramдагы Нарын ТВ Live баракчаларынан окуп, УТРК Нарын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.